Алло? Салам достор, бул Тест кино каналы. Сиздерге бүгүн кара телефон аттуу тасманы талдап бермекчимин. Нортс Денвер, 1978 жыл. Тасманын башында мектеп окуучулары крикет оюнун ойноп жатышкандыгын көрөбүз. Гвен аттуу кыз өзүнүн бир тууган байкеси Финнини колдоп жаткан эле. Көрүүчүлөрдүн арасында Финни жактырган Донна аттуу кыз да бар болчу. Ал эми атааңдашы Брюс акыркы ыргытылган топту кайтарып жеңүүчү болуп чыгат. Дал ушул Брюс мектептен кийин велосипед менен айланып жүргөндө алдынан бир унаа чыккандыгына күбө болобуз. Кийинки кадрларда тамактанып жаткан Финниге атасы кайрылып, үн чыгарбай тамактануусун айтып, дегеле балдарына корс мамиле кылган жана ашыкча үндөрдү жактырбаган атасын да көрөбүз. Тамактан кийин Финни жана Гвен мектепке баратып, жанагы Брюс аттуу бала жоголду деген жардаманы көрүшөт. Бир туугандардын сөзүнөн буга чейин да башка балдар жоголуп келгендигин билебиз. Ошентип алар мектепке келгенде эки окуучунун ортосунда мушташ чыгып, Робин аттуу бала кыйын мушкер болгондуктан өзүнөн чоң келген баланы уруп, анын бетин канга боёгондугуна күбө болушат. Господи! Көрсө таяк жеген бала мурун Финниге да тийишип, ага тынчтык бербей жүргөн экен. Бирок бир эле ал эмес, дагы башка бир нече балдар биздин каармандын үстүнөн күлүп, ага тынчтык бербей келишет. Ошол кезде Робин келип Финниге дагы бир тийишсеңер силердин өпкөңөрдү үзөмүн деп алардын баарын айдап салат. Көрсө Робин Финнинин досу болчу экен. Ошол кезде башка класста окуп жаткан Гвенге эки милиция кызматкери келип, сен жоголгон баланын карындашына эмне дедиң эле десе, мен болгону түшүмдү айтып бергенмин деп жооп берет. Анда милиция кызматкерлери балдар жоголгон жерден кара шаарлар табылган. Аны эч ким билчү эмес. Сен кайдан билип калдың деп суроо берсе, мен болгону көргөн түшүмдү айтып бердим. Бирок кээде менин түштөрүм чындык болуп чыгат деп айтат. Андан соң үйүндө эс алып жаткан Финни карындашы Гвендин кыйкырып жаткандыгынан чочуп туруп келсе, атасы милиция кызматкерлери менин жумушума келди деп Гвенди сабап жаткан болот. Атасына жинденген Гвен ичкиликти сүйгөндүгүн билип, арагын алып бөтөлкөсүн сындырып салат. Анда ан сайын ичи күйгөн атасы кызыны менин түштөрүм жөн гана түш деп 3 жолу кайталоого аргасыз кылды. Ичкиликке берилген атасынын мындай мамилеси болгондуктан балдар бири-бирине жөлөк болчу. Ошол эле күнү Робин бир жака баратканда анын алдынан жанагы унаадан бир киши чыккандыгын көрөбүз. Бул окуядан кийин кеч киргенде досу Финниге да Робин жоголду деген маалымат жетип келет. Ага маанайы чөккөн Финни эртеси мектепке келгенде Робиндин жоголгонун билген жанагы 3 тентек бала эми биз сенин өпкөңдү үзөбүз деп Финнини сабап башташат. Финниге караганда анын карындашы көбүрөөк эркек окшойт. 3 баладан коркпостон байкесине жардамга келип, алардын бирөөсүнүн башын таш менен жарып, бирок үчөөнө тең алы келбестен таяк жеп калат. Кызды сабаган бул үчөөнүн такыр эле эркектик намысы жок экен. Таяк жегенине карабастан биздин каармандар мектептен окуусун бүтүрүп кайтып жатканда, Гвен ар жума күнү классташ кызынын үйүндө жаткандыктан ал жакка кетип, ал эми Финни үйүнө жалгыз кетип жатканда, алдынан жанагы унаадан сыйкырчынын бет кабын кийген бир киши чыгып, колундагы нерселеринин баарыны түшүрүп алып, биздин каармандан жардам сурап, анан кааласаң сага сыйкыр көрсөтөйүн деп унаасынан кара шаарларды алып, биздин каарманды да уурдаган аракет кыла баштайт. Ошол кезде Финни калеми менен кылмышкердин колун кесип салганында жетишип калды. Бирок Финнинин көзүнө бир нерсе чачып салгандыктан ал ээсин жоготуп, ууру көздөгөн оюн ишке ашырат. Ошентип бетине так эле шайтандын келбетинде болгон масканы тагып алып, Финнини үйүнө алып келип подвалга камап салды. Дал ушул подвалда кара телефон илинип турган эле. Бирок ал эски телефон болгондуктан токко уланбай жана иштебеген телефон эле. Ошол кезде Гвендин классташынын үйүнө атасы коңгуроо кылып, Финни жөнүндө Гвенден сурап, ал үйгө келбегендигин айтып, Финни жоголгондугун билишет. Эми элестетип көрүңүз. Бекитилген караңгы подвал. Эч ким жок, эч нерсе көрүнбөйт, жалгыз жатасыз. Ошол учурда ал жерде 1000 жылдан бери иштебей турган, токко уланбаган телефонго коңгуроо келди. Кандай абалда каласыз? Дал ушундай учур Финнинин башына түштү. Бирок ал коңгуроого жооп берип, телефонду алган кезде жанагы уурдаган киши келип калып, телефон иштебегендигин айтып, сен эч нерседен коркпо, сени жакында коюп жиберемин. Менин ойлорум пландагыдай болбой калды. Мен кеттим, өйдөдө боломун десе. Финни эмне өзгөрдү? Бирөө көрүп калдыбы? Мени коюп жиберсең эч кимге айтпаймын. А эгер коюп жибербесең кыйкырамын, өйдө жактагы адамдар угуп калат дейт. Анда кылмышкер Финнини бул жерден эч ким укпастыгын айтат. За закрытой дверью никто не сможет тебя услышать. Андан соң кылмышкер, мен бул жерде жүргөндө жүрөгүмдү түшүрүп, бул телефонго коңгуроо келген. Мен дароо эле жооп берсем, эч ким сүйлөгөн жок. Ток сымдары бири-бирине тийишип кетти окшойт деп ойлоп койдум деп башынан өткөн окуяны айтып берип кетип калат. Бир аз отуруп Финни маанайы чөгүп бул жерден кете албайт окшойм деп жатканда, жанагы кара телефонго дагы коңгуроо келет.
Коркконуна карабастан телефонду алса дагы эч ким сүйдөбөй коет. Ал жерде жатып бир нече күндөн бери тамактанбаган Финнинин башы айланып, ансыз деле телефонду карап жүрөгү түшүп жатса, Финни уктап жатканда подвалга кирип алган кылмышкер аны коркутуп жиберет. Андан чочуган Финни "Сен таза эле ну погоди турбайсыңбы" деп, курсагы ачып тамак жегиси келгендигин айтса, "Азыр сага тамак алып келип бере албаймын. Сен бир аз күтө турушуң керек" деп өйдөдө дагы деле бир киши бар экендигин билдирип коет. Тамак бербесең эмнеге келдиң десе, "Мен жөн эле сени көргөнү келдим" деп Финнинин жүрөгүн ан сайын түшүрүп кетип калат. Кылмышкер кетип, Финни уктап жатканда кара телефонго дагы коңгуроо келип, Финни коңгуроого жооп бергенде анын чачын тик тургузуп, бирөө биздин каармандын атын атайт. Анда коркуп кеткен Финни телефонду коюп салса, кайрадан токтобостон чалуу келе берип, Финни жооп бергенге аргасыз болот. Телефондогу бала Финни менен тааныш болгондуктан анын атын билерин, бирок өзүнүн атын унутуп калгандыгын жана бул жерден баары эле биринчи болуп өзүнүн атын унутаарын айтып жатканда, Финни аны таанып калып аты Брюс экендигин эстетет. Ошондо Финни "Сага да коңгуроо келген беле" деп сураса, "Ооба, коңгуроо келген, бирок биз сүйлөгөндөрдү уккан эмеспиз. Сен угуп жатасың. Кылмышкер да бизди угат, бирок мойнуна алгысы келбейт" деп, подвалдын коридорундагы бошоп турган плитканы алып, анын астын каз. "Мен сырт жакка туннель казып жатып, бирок жетишпей калдым" деп айтат. Андан соң Брюс кичинесинен чоңоюп, кылмышкер аны уурдап, ал эми Финни бир эшиктен чыга албастан жардам сурап жаткандыгын түшүндө көргөн Гвен чочуп тургандыгын көрөбүз. Гвен түшүндө көргөн үйдү табылып калар деген үмүт менен издеп чыгып, бирок бул үмүтү акталбай ийгиликсиз болот. Ал кезде Брюстун айтканын уккан Финни жанагы туннелди казууга киришкен эле. Финни ал жерден чыккан топурактарды кылмышкер көрүп калбасын деп, даараткананын суусуна агызып жатты. Ошентип чарчап эс алып отурганда кылмышкер ага тамак алып келип берип, кетээрде эшикти жаппастан ачык калтырып кетет. Аны байкаган биздин каарман эми эшикти ачып чыгайын деп жатканда телефонго коңгуроо келип, "Сыртка чыкпа, ал атайын эшикти ачык калтырып кетти. Сени тузак күтүп турат. Эгер чыга турган болсоң, сени бел куру менен эсиңди жоготконго чейин сабайт" деп, гезит ташып иштеген Билли аттуу бала айтат. Көрсө биздин каарманга кылмышкер өлтүргөн балдардын арбактары коңгуроо кылып жаткан экен эле. Биллинин сөзүн укпастан Финни сыртка чыгып келсе, жанагы кылмышкер чындап эле бел курун колуна кармап алып күтүп олтурган экен эле. Аны көргөн Финни качуу оюнан кайтып, караңгы подвалда курсагын тойгозуп уктап калат. Эртеси кара телефонго Билли кайрадан коңгуроо кылып, ал жерден бир зым табып жашырып койгондугун айтып, анын жардамы менен терезени ачып көрүүгө аракет кылып качып кетүүсүн айтат. Анда качууга үмүтү пайда болгон Финни жанагы Билли айткан зымды табып терезенин тосмосуна байлап чыгып, эми терезени ачайын деп жатканда, терезенин тосмосу чыгып кетип, Финни өз максатына жетпей калат. Андан соң Гвен түшүндө кылмышкер жанагы гезит ташыган Биллини урдагандыгын жана анын үйүнүн жанында кургап калган дарак бар экендигин көрүп, атасына келип, "Балким түштөрүм чын болуп жүрбөсүн, байкемди табууга аракет кылайлычы" десе. Анда атасы Гвенге кайрылып, "Сенин апаң да акылдуу аял болчу, бирок ал да кээде түшүнө ушундай бир нерселер киргенде аны чындык деп ойлоп, ошол нерсеге ишенчү, башкача айтканда бир шариги түшүп калган эле. Ошол себептен апаң өмүрүнү өзү кыйган. Сенин түштөрүң жөн гана түш" деп, бирок кызынын көңүлүн кыя албай, өзү да баласын табууга үмүттөнгөндүктөн кызы менен чогуу анын түшүндө көргөн үйдү издеп жөнөшөт. Бирок бул жолу да ийгиликсиз болду. Ал кезде милиция кызматкерлери да жоголгон Финнини издеп жүрүшүп, кезектеги үйлөрдүн бирине келсе, ал жерде убактылуу байкесинин үйүндө жашап жаткан Макс аттуу киши чыгып, милиция кызматкерлери жоголгон балдарды издеп жүргөндүгүн билип, аларды үйүнө чакырып, ал да жоголгон балдарды изилдеп жаткандыгын айтып, картадан бир аймакты көрсөтүп, Грабер аттуу кылмышкер ушул аймакта жашаса керек деп өз оюн билдирет. Бирок милиция кызматкерлери анын баңгизат колдоноорун көрүп, анын айткан сөздөрүнө ишенбестен, "Эгер жоголгон баланы көрсөңүз бизге коңгуроо кылыңыз" деп визиткасын берип кетип калышат. Андан соң биздин каарман дал ушул Макс жашаган үйдүн подвалында камалгандыгын билебиз. Финни убакытты текке кетирбестен жанагы туннелди дагы да казып жаткан эле. Ошол күнү Грабер подвалга түшүп биздин каармандан атын ким деп сураса, Финни өз атын айтпастан жалган сүйлөп башка атты айтып коет. Анда биздин каармандын чын атын гезиттен окуп алган Грабер аябай жинденип, алып келген тамагын жерге таштап эшикти бекитпестен кетип калат. Арадан көп убакыт өтпөй эле биздин каарманга бир кыздын арбагы көрүнүп, ал жанагы кара телефонду көргөзүп ага коңгуроо кылат. Финни телефонду алганда, ал кыз "Сен Грабердин оюнун ойнобой, жаман бала болбой жатасың, ошондуктан ал сени өлтүрбөй жатат. Ал көптөн бери уктай элек болчу, азыр сени күтүп олтуруп уктап калды. Грабер үйүндөгү эшиктин ичине менин велосипедимде илинген кулпуну алып илип алган. Анын ачуучу кодуну унутуп калбаш үчүн мен дубалга жазып койгонмун. Ал кодду жаттап алып, Граберди ойготпостон акырын эшикти ачып чыгып кетсең болот" деп өз кеңешин берет.
Бул тасмада арбактар жакшы болуп баш каарманга жардам беришет экен. Ошол себептен биздин каарманда кара телефонго келген коңгуроого коркпой эле жооп берип калды. Ошентип Финни кулпунун ачуучу кодун билип, аны эми ачканда кылмышкердин эти үрүп Граберди ойготуп салат. Грабер Финнинин артынан унаасы менен түшүп, качып баратып биздин каармандын жардам бергиле деген кыйкырыгына Грабердин кошуналары ойгонуп, бирок кылмышкердин бычагынан корккон Финни башка үн чыгарбагандыктан эч ким көчөгө чыгып текшербей коет. Анда Грабер Финниге каттуу сокку берип, анын эсин жоготуп, кайрадан алып кетип калды. Бир аздан кийин өзүнө келген биздин каарманга дагы кара телефонго коңгуроо келип, телефондун ар жагынан Винс Хоппер аттуу бала Финниге сенин аянычтуу өмүрүңдүн аягы жетип келди деп аны коркута баштайт. Ошол кезде бизге Винстин мурунку жашоосун көрсөтүп, ал оюн автоматтарын ойноп жатканда бир бала менен чырдаша кетип, анын колуна бычак менен 7741 номерун жазгандан кийин милиция кызматкерлери аны кармап кетип жатканда Гвен да алардын унаасына отуруп, ошол унаадан жана Винс менен Финнинин сүйлөшкөндүгүн угуп, алар Гвендин мурунку түшүндөгү куураган дарактын жанындагы үйгө келип токтогондо, Гвен ал үйдүн номеру жанагы 7741 номер экендигин көрүп ойгонуп кетет. Ал эми биздин каарман Винс менен маегин улап жаткан эле. Винс даараткананын жанындагы розетка илинген дубалды талкаласаң кампадагы музаткычтан чыгасың деп, мен сага жардам берүү үчүн эмес, мен Граберди жаман көргөндүгүм үчүн сага кеңешимди айтып жатамын деп жок болот. Ошентип Финни жанагы дубалды талкалап музаткычтын ичине кирип, бирок анын сыртында кулпусу болгондуктан аны ача албай коюп, айласы кетип ыйлай баштайт. Ошол кезде кара телефонго дагы коңгуроо келип, телефондун ар жагында Финнинин досу Робин болчу. Ал башынан эле мен сени менен болчумун. Бул коңгуроо акыркы коңгуроо. Сен эми жашооңду өз колуңа алышың керек деп, телефондун ичине топурак салып, аны оор кылып, кылмышкер менен согушуп, аны жок кылышың керек деп айтат. Анда Финни мен сендей болуп мушташа албаймын десе, Робин Финниге кантип мушташуу керектигин үйрөтүп, андан соң ал менен коштошот. Финни досунун айткан сөзүн угуп, телефондун ичине топурак толтуруп, кылмышкерге тузак түзө баштайт. Ошол кезде Гвен түшүндө көргөн 7741 үйдү издеп жатканда, алдынан өлгөн балдардын арбактары чыгып, аны токтотуп, жанагы 7741 үйдү көрсөтүшөт. Үйдү тапкан Гвен милиция кызматкерлерине айтып, алар да жолго аттанышат. Ал эми изилдөөсүн улантып жаткан кылмышкердин байкеси Макс, өзүнүн байкеси кылмышкер болуп, жоголгон бала ошол үйдө болушу мүмкүндүгүн түшүнүп, бул нерсени текшерүү үчүн үйдүн подвалына түшүп, биздин каарманды көрүп калат. Бирок аркасынан келген өзүнүн кылмышкер байкеси балтасы менен өзүнүн бир тууган байкесин өлтүрүп салат. А сени болсо шашпастан өлтүрөмүн деп итини чакырып эшиктин оозуна байлап, жанагы балтасы менен Финнини өлтүрүүгө аракетин жасай баштайт. Ошол кезде милиция кызматкерлери жетип келип, Гвен көрсөткөн үйдү тинтип, бирок ал башка үй экендигин түшүнүшөт. Ал эми подвалда биздин каарманды өлтүрөм деп жаткан Граберди Финни өз тузагына түшүрүп, раматылык досу Робин үйрөткөн ыкма менен кылмышкердин бетин канга боей баштайт. Акыр аягы Финни кылмышкердин айласын кетирип, телефондун зымы менен аны муунта баштаган кезде, жанагы кара телефонго коңгуроо келип, Грабер өлтүргөн балдардын баары ага сөгүш айтып коштошушат. Ошентип Финни бир нече балдарды уурдап өлтүргөн кылмышкерди өзү жалгыз муунтуп өлтүрөт. Ал эми эч нерсе таппаган милиция кызматкерлери үйдөн чыгып жатып, ал жерде подвал бар экендигин көрүшөт. Бирок ал подвалда Финни менен кылмышкер эмес, мурунку өлгөн балдардын көмүлгөн денелери болчу. Көрсө Грабер бир үйдүн подвалында балдарды кармап, экинчисине өлгөн балдарды көмүп койчу экен. Финни эшиктин жанына байланган итке музаткычтан алган этти берип, ал үйдөн акыр аягы чыгып, карындашы Гвен менен жолугат. Милиция кызматкерлери ал жерди изилдеп жаткан кезде кабар уккан атасы да келип, кызы менен баласынан кечирим сурап, аларга болгон мамилеси туура эмес экендигин түшүнөт. Ошентип өз жашоосуна кайтып келген Финни мектепте баатырга айланып, окуучулардын баары ал жөнүндө сөз кылып жаткандыгына күбө болобуз. Ушул менен кара телефон аттуу тасмасы аяктады. Тасманы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.